Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, арыбаңыздар менин каналыма катталып, жазылып, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Менин студияма ушундай коноктору келет. Ташбү Жамиловна Каразакова, элдик дарыгер катары таанылган эжебиз. Андан тышкары көп кырдуу талант катары билебиз бул кишини. Салтты, наркты жайылтуучу, курултайчы, кыл тамырчы табып деп айттым. Саякатчы, шумахер, машинелердин түрлөрүн айдайт. Эжебиз төбө ашууну ашып, чоң-чоң ашуулардан коркпой эле, бир карасаң Бишкекте, бир карасаң Баткенде, бир карасаң Ошто, ошол баракчаларына, соц баракчаларына жүктөп турат. Андан тышкары мына боякта Кел деген журнал бар, Кел Кейжи деген. Биздин Айжаркын Эргешова деген бир керемет кызыбыз бар, акын кызыбыз бар. Ошол редактор ошол кыз эже. Түштүк региону боюнча эже мына ушул Келди редактору, мындайча айтканда журналист жана ошол журналды чыгарганга түстөн-түз байланышы бар жазуучу деп да койсок болот. Мына бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, лицензия Эньо инженер академиясын бүтүргөн, мына ошол сертификатты алган. Дарысыз дарылануу деген китептердин автору. Мындай китептери түгөнүп калган. Менин билишим боюнча ошол соц тармактар боюнча дагы чыгарыңыз, бизге жетпей калды деп көрүүчүлөрүбүз, угуучуларыбыз эжеден суранып жүрүшөт. Сиз дайыма ошол кеңеш бергенде дарылар жөнүндө көп айтып атпайсызбы? Өзүңүздүн дагы YouTube каналыңыз бар. Негизи мен ага көп токтолбой эле коеюн деп аткам, элдер билбеген жактарын алып чыгайын деп аткам да. Бирок баары бир ансыз, мунсуз баштай албайт экенмин темамдычы. Анан туура тамактаныш керек. Анан дарылардын ошол касиеттерин, каяктан тергенсиз, эмне кылып тергенсиз, ошолордун баарын маанисин, маңызын айтып жүрөсүз. Анан мен өзүңүзгө суроо берейин деп атам да. Бир күндүк ошол тамактанууңузду айтып бериңизчи эже. Мына эртең менен кандай тамак ичесиз? Түштө, анан кийин кечинде. Мен бүгүнкү күндө 70-ге карап баратамын. Мен бүгүн бир күндүк рационум кечинде жана чиянын уругун айранга уютуп коёмун. Бир 200 грамм айранга 2 чоң кашыкты салып, анан кийин эртең менен ошону жеймин. Бир бадыраң жеймин, 4 жаңак жеймин. Болот, нан жебеймин. Анан чия деген кара урук болот, эмелерде сатат. Леон деп жанагы ошолордун бир түрү да. Ошону анан кийин түштө биринчи, экинчи тамак жейм, өзүм жасасам делечи. Анан помидор, бадыраң, салаты менен. Анан кийин сөзсүз алма жейм. Эми жаш мезгилимде мен толтура жеп алчу элем, азыр уже мындай ченеп, өлчөп, өтө тойбой, анан кийин өтө куурулган эмес, чала куурулган же кайнатылган. Анан мен 6-дан кийин тамак жебейм. Кечки тамагымды 6-да жейм, суюк тамак ичемин. Болду, ошону менен бир күндүгүм ушул. Нанды мен бир күндө 1 же 2 кусок жейм, кесим жейм, башка ашыкча жебейм. Анан кийин чайды мен уйбеденин гүлү жана жалбыракты салып, чайнекке анан бир аз чатыраш салып коем. Чатыраш ден соолукка пайда деп ошол экөөнү сентябрдан баштап ушинтип ичем. Эми сентябрдан кийин чөптүн рецептин дагы мен өзгөртөмүн да. Жеңил тамактанамын. Кечки тамакты жегенден кийин мен чай ичишим мүмкүн, анан кийин же болбосо суу ичип алышым мүмкүн. Алгач мен мында 7 ай, 8 ай болуп, уже апрель 8 ай болуп баратат. Биринчи көнбөй аттым. Анан азыр көнүп калдым. 5-те 6-да кечки тамакты жейм да, ошол боюнча эртең менен тамакка чейин эчтеке жебейм да. Туура тамактануу. Жаш кезиңизде да ошондой болчу беле? Же кийин эле баштадыңыз? Бул 4-5 жыл болуп калды ушундай баштаганыма. Анан жаш кезде тойлор бар, бала чака болот, балдарга кечинде тамак барыбыз жумуштан барабыз, казан толу тамакты кылабыз.
дпсы менен ичебиз, туура эмес тамактанып жүргөнбүз да. Азыр эми мен өзүм туура тамактанып өтүп алганмын. Көргөндөр айтат да, эми арыктап калыптырсың депчи. Анан мен ушу арыктаганым, ашыкча салмактан арылганым бул туура тамактануу болду меники. Жакшы эже. Анан жана бизде ар мезгилдер бар да. Жай мезгили, күз мезгили, кыш мезгили, жаз мезгили дегендейчи. Ошолорго дагы карап мүнөздөп ичесизби? Ооба. Чөп чарларды дегендейчи. Чөп чарларды мен мына майдан баштап, бизде орусчасынан айтканда свежий деп коет, үзүп алып туруп пайдаланамын. Тамакка кошомун, салатка кошомун. Анан кийин ушул жерден айтып кетсем болот, мына бакка жалбырак чыкты, күнүндө эртең менен 3-4 жалбыракты чайнап жутуп койсо бул ашказанга жакшы да. Ушундай кылам да, сентябрга чейин ушундай. Сентябрь менен эмеде күзүндө, анан кийин жазында бир аз жеңилирээк эле чөп ичем да, кышында мүмкүн болушунча жанагы оор деген чөптөр ичемин. Мен чөпсүз өзүмдү элестете албайм. Чай ордуна иче бересиз? Чай ордуна ичем. Мына кадимки эле көк чай же кара чайды мен ичпей койгоныма көп эле болду. Ичпейм аларды. Кышында кандай чөптөрдү ичесиз? Кышында ушу кадимки эле уйбедени мен үзбөймүн. Анан кийин кышында мен эрмен ичемин. Ноябрдан баштап мартка чейин ичем. Себеби эмне үчүн эрмен? Баарыбыз эле грипп болобуз, вирус болот. Эрмен 41 урууга дары. Мен ушул грипптен алдын алуу үчүн эрменди ичем. Анан эгерде мага деле грипп жугат да, ошондо ооз мурунду тамакты чайкап турамын. Анан сүрүп ичсе болбойт. 10 күн ичип, 5 күн эс алып, же 10 күн ичип, 10 күн эс алып, ошентип эрменди мындай эс алып ичемин. Себеби эрмен уулуу чөп. Өз алдында ичкенче болбойт, ичкенге болбойт. Анан эрмендин 50 түрү бар. Бир гана түрү иче турган. Муну фармацевттер иче тургандан жалбырагы, гүлү, бою, сөңгөгү башкача болот да. Аны терип аптекага чыгарып коет. Иче тургандар аптекадан алып алат. Анан кийин эрмендин өзүн тааныган дарыгерлер, табыптар, элдик дарыгерлер бар. Ошолордон алып болот. Анан эрменди ичет экенмин деп, эрменди үзүп алып ичкенден абайлаш керек. Ууланып калат. Ошол уулуу чөптөрдүн катарына кайсылар кирет эже? Эрмен, пижма кирет, миңдубана кирет. Андан кийин алтын тамыр деген. Алтын тамыр, уу коргошун. Андан кийин биз чоң уйгак деп коебуз. Ушул уйгак, чоң уйгак, ушулар эми мындай да. Мындай карап көргөндө ар бир чөптүн эле өзүнүн уулуу касиети бар, Ашыкча ичип алса, туура эмес пайдаланса, организмге тескери таасирин тийгизет. Мисал, тамакка биз туз салабыз, туз пайда. Көбүрөөк салып койсок, аны иче албай калабыз. Же болбосо бир кашык, 2 кашык тузду жей албайбыз. Ошол сыяктуу эле мындай өз алдынча дары чөптөрдү пайдаланганга болбойт. Кимде ким эгерде могу экени сураса болмок, тигини сураса болмок десе, мен эженин ошол YouTube каналына кирип көрсөңүздөр болот деп сунуштайм. Себеби эженин дагы сиздер билбеген жактары бар. Мен ошол жактарына токтолом. Мисалы, мынакей Борөкей лицензияны эже Россиядан барып алып келген. Россия Федерациясынын ошол академиясы бар, элдик дарыгерлер, дарыгерлеринин. Ушул туурасында да айтып берсеңиз эже. Азыр видеосунда көрсөтөбүз, айтып бүткөндөн кийин. Мен биринчи өзүмдүн элдик дарыгерчилик жолумду айтып берейинчи. Апам элдик дарыгер болгон, таятам элдик дарыгер болгон. Дары чөптөр менен иштешкен. Анан атамдын таятасы да элдик дарыгер болгон дагы мага мындай туаса берилген да. Анан мен өзүм кесибим боюнча химик биолог мугалим болуп иштеп пенсияга чыктым. Эл кардон отличнигин алдым. Андан апама жардам берип жүрүп үйрөндүм. Апам
мага өзү бата дубасын берип, сен уланткан менин кесибимди деп айтып дайындады. Апам эрте өтүп кетти. Анда мен ушул элдик дарыгерчиликти илим менен байланыштыргым келди дагы. 2012-13 жылдын мына 2,5 жыл Кыргызстандагы салттуу дарыгерлер ассоциациясында медакадемиянын мугалимдери бизди окутту дагы, сертификат, диплом берди. Ал жерде мындай бир группада ар түрдүү элдик дарыгерлер, көз аччыгы бар, тамырчысы бар, айтуучусу бар, укалоочусу бар, дары чөптөр менен иштеген бир 2-3 эле экенбиз да. Анан дагы мен мындай дагы сусап калдым да. Негедир мындай дагы окусам экен. Бир нерсе жетпегендей болуп. Дагы окусам экен деп аны изденип, 2016 жылы Россиядагы ЭНИО инженерия академиясына тапшырып, 19 жылы бүттүм. Ал жерде Россиянын академиктери, профессорлору элдик дарыгерчилик боюнча окутушту, лекция болду, практикалык сабактар өттү. Аябай мен эсте кала турган, мен үчүн пайдалуу. Андан кийин ошол алган билимимди элге пайдалансам экен деп дегидеп келгенмин да. Мурда мен табыкчылыкта иштегенде ушу чөптү ичсе экен деп, ушундай заставать этип, же болбосо жалынып ичиңиз, мынча ичиңиз дейт элем да. Анан мына биздин өзүбүздүн Кыргызстанда салттуу дарыгерлер ассоциациясын бүтүргөндөн кийин кааласа ичсин, каалабаса ичпесин, ден соолугу өзүндө деп калдым. Ошол мезгилде мен Тибеттен келген бир каары 80ге жакындаган жаштагы аксакал деп коеюн, чал деп, ошол Алматыда келиптир дегенде мен барып котормочу жалдап туруп ошол кишиден окудум да. Анан окуганда мен бизде мындай барбы, доскага жазып же дептерден окутуп мындай кылат го. Анан барып эле атын ким, каяктан келдиң, кайсы чөптөрдү пайдаланасың, анан мындай кыласың деп эле бир 3-4 саат эле сүйлөшүп отурдук. Отургандан кийин бүттүк, эми бара бер деди. Анан мен айттым да, а сиз мени качан окутасыз десем, сени мен окуттум го деди да. Окуттум, ушул оку деди да. А бизде оку десе эле досканы алып, башканы кылып жок, формага түшүп алат экенбиз да. Жөнөкөй эле да. Ошол Тибет дарыгердин бир сөзү мага кут куйгандай сакталып калды да. Мага ал эмне деди? Сенин алдыңа пациент келсе дейт, түшүндүр, айт дегин дагы. Эгерде сен аптекага жөнөтсөң, анда сен дарыгер эмессиң деди. Эгерде сен өзүнүн огородуна кое берсең, сен дарыгерсиң деди. Анан ушуну үйрөндүм. Андан кийин бул эки билимимдин аздык кылды дагы. 3 жолу бардым ал кишиге. Анан кийин угуп калдым, 2016 жылы Россияда ушундай ЭНИО инженерия деген академия бар экен дегенден барып тапшырып, 19 жылы бүттүм. Дистанционныйды окудум, барып окудум. Анан аягында диплом защита кылгандай бизде защита болду. Орто Азия боюнча мен өзүм эле бардым. Анан өтө маанилүү көп нерселерди алдым, жыйынтыктоочу сабактарда. Ар ким өзүнүн кесибине чыгып защита кылды, коргоду. Анан мен Кыргызстандан алып барган 5 дары чөптү коргодум. Анын биохимиялык составыны, кайсыл жерлерде өсөт, кандай түрлөрү бар, анан организмге тийгизген таасирлерине. Аудитория ушунчалык кунт коюп, ушунчалык кызыгуу менен укту. Анан кийин президиумдагы ошол профессор академиктер айтты, дагы кандай эмең бар, мындай өнөрүң бар, элдик дарыгерчилик боюнча дегенден. Анан айттым да, бизде кыргыздарда илгертен тамырды кармап, тамырдын соккону менен пульс боюнча диагноз коюлат десем, укканбыз дейт, бирок көрө элекпиз, бир көрөлүчү деди. Анан кандай кылып кармайсың деди. Анан айттым, ушу каалоочулар араңардан бир 3-өңөр чыккыла, 3-өңөр чыгып актай баракка өзүңөрдүн ооруганыңарды жазып койгула бул жагына. Андан кийин бул жагына сиздер жаза бересиздер, мен айтканды дедим да.
Анан алар өздөрү ойлонуп ооруган жерлерине айтышты. Бир жагы өзүнчө калды. Андан кийин тамырды кармап айтып баштадым. Башта бүттүм, үчөөнү тең бүттүм. Бүткөндөн кийин арт жактан бир аял мен да ушу тамыр карматкым келип атат деп ошентип калды. Анан мен өзүмдү мындай даярдап алганмын, үчөөнүн эле тамырын кармайм депчи. Баягы аркабай туруп, жок, мен экзамен тапшырып атпаймынбы? Мен кармашым керек деп андан кийин кармасам эчтеке айтпайт да, тамыр эчтекени айтпай койду да. Тиги үчөөнүкүн айттыңыз экен кандай экен? Айттым. Андан кийин эки тамырын барабар кармап тургандан кийин Кудайдан ушундай сурандым да, ачып койчу ушунун каналдарын дегенимден кийин эле анан кийин мага поток келе баштады. Тамырчыларга энергия келет да, энергия поток келет да мындай. Ушул энергия келе баштады, анан айттым. Кыскаға айтам дедим, сенде кандайдыр бир мындай эл жактырбаган мүнөзүң бар экен, өзүң наразы экенсиң. Сага дагы наразылар бар. Ошол сага болгон наразылардын, сен бирөөгө болгон наразылардын кесепетинен сенде бир мындай адам жактырбаган бир касиетиң бар экен, мүнөзүң бар экен. Эгерде ошону жок кылган болсоң, сен жакшы болуп кетесиң. Мүмкүн ушул кесепетиңден улам балдарыңдын дагы жолу жабыктыр. Мен сага башка эчтеке айта албайм дедим. Болду, бүттү. Андан кийин уже башталды, кызык жери башталды. Өздөрү жазып берген диагноз, анан мен жазып берген диагноздор толугу менен дал келип, мен керек болсо ашыкча айтып коюп турмун да. Зоб бар экен сенде, жүрөгүң мындай экен, өпкөңдө бронхитиң мындай экен, грипптен калган осложнениялар бар экен. Сен ошолор айтышты. Да, бирок мен билбейм, туура айтты деп ошентип айтты. Анан кийин баягы аял кайра чыкты дагы, анан кийин мен сизди бир кучактап алсам болобу деп. Таң калдым да орус. Анан кийин кучакта дедим, кучактады. Менин жолдошумду дейт, дос кызым эле дейт, бир жылдан кийин эле дейт, экөө үйлөнүшүп алды дейт. Андан кийин ошого экөөнө болгон таарынычым күчөп кетти дейт. Мен кыз төрөдүм дейт. Кызымды жалгыз чоңойттум, кызым жумушта иштейт азыр. 30 жашка чыгып калып, турмушка чыга элек, жумушу жакшы дейт. Экөөнө болгон таарынычым бар дейт, анан кийин ичип кеттим дейт. Ошону сен точно таптың, мен ичип кеткем, мен ичемин, бир жумушта көбүрөөк иштей албайм, ичем, айдалам. Ошонун кесепетинен кызым да турмушка чыкпай жүрөт дейт. Эң мага таарыныч, мындай обидно жери дейт. Биз күйөөм арткы аялым менен бала чакасы менен, мен кызым менен бир кварталда жашайбыз. Магазиндерде жолугабыз, башка жерлерде ушундан дейт да. Өтө оор диет мага дейт. Өтө оор диет мага. Деп ошентип айтты, анан президиумга кайрылды. Мага эч ким ушунчалык мындай диагноз койгон эмес деп эме кылды. Анан ошол ЭНИО инженерия академиясынан алган менин сабагым, мен эсте кыла турган нерсем мага мынтип айтышты да, ошол жерде эмечи, президиумдагылар, менден экзамен алгандар. Орусча айтты аларчы. Не лечи травами, а лечи словами деди да. Сөз менен дарылагын, азыркы замандагы, бүгүнкү күндөгү жашап аткан адамдарды сөз дарылайт. Дары чөптү жөн эле айтып кой дейт. Алар өздөрү дейт, жеп алат дейт. И так силердин кыргыздар дейт, илгертен чөптү пайдаланып келгенсиңер. Кыргызстанда дары өсүмдүктөрдүн көп түрү өсөт. Экологиялык жактан Кыргызстан таза деп суктанышты да. Анан мага ошолордун арасынан 27-нин арасынан 14-үбүз гана документ алдык. Ошолордун арасынан 2-өбүзгө гана дүйнөнүн дарыгери деген лицензияны берди, сертификат берди, благодарность берди мага. Эми мен кыргызча гана тил билем да, Кыргызстанда гана иштей алам да. Эгерде мен немис тилин билсем, англис тилин билсем, анда башка жакта иштесем болсо керек эле да. Мен ушул ар бир окуган жеримден өзүм мындай сабак алам дагы. Ошондон кийин мага мындай ой келди да, мурда деле ошондой эле да. Кээ бир
дарыгерлер, элдик дарыгерлер дары чөптөрдү терип алып, аралаштырып, аны кайсы чөп экенин атын билбегендер бар да. Анан кийин каяктан тергенин айтпагандар бар. А мен алдыма келген адамга мына чөптү ичесиң, аты мындай, бул жерлерде өсөт. Мынаны менден сатып аласың дагы, калганын өзүң терип ал деп айтам. Мен балык тутуп бербейм. Балык тутканды үйрөтөм. Мына сиздин өнөрүңүз мындайча айтканда ошол касиеттер атаңыздан, апаңыздан, мындайча айтканда көбүрөөк апаңыздан жукканын билебиз. Ошол боюнча да көп бир маек берип жүрөсүз. Апаңызды көп айтасыз да, ушуну апамдан калган депчи. А өзүңүздүн жолуңузду жолдоп аткандар да барбы? Мен өзүмдүн 3 кыз, 2 уулум бар. Улуу кызым 43 жашта. Ушул кызымды бир 5 жылдан бери үйрөтүп келатам. Тамыр кармаганга жеткире элекмин. Кудайым буйрса, аны да үйрөтөм деп атам. Андан кийинки кызым фармацевт. Ал дары чөптөрдү билет. Кайсы ооруга экенин билет, бирок канча грамм, кандай кошот, кандай даярдайт, аны үйрөтө элекмин агачы. Чоң кызыма акырындап сиңиришине жараша үйрөтүп атамын. Мен апамдын тетеле да мындан 2 кашык кош, кайнат, алып кой, сүзүп, муну кой депчи. Десе апам кылгандан зеригет экен деп ойлойт элем да. А көрсө мени үйрөткөн экен да. Мен да азыр ушу кызымды ошентем да, отуруп алып турупчу. Алып кой, нарк кастрюлду койгондо беркиден кош. Деп анан кийин кээде анан мен жокто жасап койчу десем, канча кошом, апа канча кошом, а мен айтканда сен жазып албайт белең дейм да. Анан азыр эми бир 3-4 ооруга мен жасагандай кылып жасап берет. Акырындап үйрөтүп атам мен. Ушу 5 жылда 4 ооруга үйрөттүм да. Бул таапчылык улуу сыр. Муну бардык эле биле албайт. Туура. Адамдын өзүнүн дээринде да болуш керек да. Ары жагынан кызыгуу да болуш керек. Анан кийин бул таапчылыкта дары чөптөрдү өскөн жерин билиш керек. Кайсы мезгилде терерин билиш керек. Кантип кургатат, аны билиш керек. Кайсы мезгилде териш керек, муну билиш керек. Анан дарын даярдашты билиш керек. Анан алдыңа келген адамдын психологиясын да билишиң керек да. Кээ бирөөлөр жан дили менен угат. Кээ бирөөлөр жөн эле сынап эле келет. Кээ бирөөлөрдү ата-энеси же баласы же кызы мажбурлап алып келет да. Алар менен дароо эле билесиз. Эшиктен кирип жаныма келип отурганга чейин эле билем да. Журналым бар, фамилиясын жазып атканда эле атын, фамилиясын, туулган жылын, адресин, телефон номерлерин жазып атканда эле сүйлөгөнү кандай, ишенимдүүбү, ушу титиреп чыгып атабы же сен айтчы деп койдубу. Уже ошондон эле билинет да. Жаңы төрөгөн келиндер, кыз келиндер, аял заты дегеле. Ошолор баягы жели кабыз деп коет го. Ооба. Ошол боюнча бир ошол айтып бербейсизби себеби деген ошону көп сурап калышат да. Анан сизге дагы көп ушундай суроолорду беришет го, кайрылышат. Анан мен ошо сизди чакырат элем дегенде ушуну дагы сөзсүз түрдө сурап койчу, өңгөнү сурабасаң дагы деп ошентип калышты да. Жел кабыз болгондон мурдараак мен бирдемени айтып кетейинчи. Толуп кеткен ошол жел кабыз болгондо да. Азыркы келиндер биз илгери боюбузда болсо кенен көйнөк кийчүбүз, сыртынан мындай эмелерди кийчүбүз, кайната кайнагаларыбыз эмес, көчөдөгүлөр эмес, күйөөбүздөн деле ичибизди мындай жымсалдап бекитчүбүз да. Анан бир 4 ай 5 ай болгондон кийин атабыз да барбай коет элек уялып. Айылчылап деле барбайт элек. Мындай конокко да барышчыбыз. Көрсө биз ичибиздеги түйүлдүктөгү баланы сактап жүргөн экенбиз да, сактайт экенбиз да. Илгеркилердин бири эмес ушундай экен да. Азыркылар тар кийет. Анан ичинин фигурасы билинип турат. Балдар төрөлгөндөн кийин ыйлак төрөлөт. Же кандайдыр бир диагнозу коюлбаган оорулар менен оорушат. Себеби баланы түйүлдүк кезинде
сук кирип калат, кирне кирип калат, көз тийип калат да. Ошон үчүн түйүлдүк кезинде келиндер ичиңерди жашыргыла, кайнатанын маңдайына отурбагыла. Мен бир жерде чай ичип калдым. Кайната, чоң кайната отурат, өзүнүн кайнатасы отурат, күйөө отурат. Келин отурганда да жерде отурдук да мындай. Чалкалап мындай ичине мынтип отурат да. Анан кайненесине шыгырадым, келиндериң айтчы сыртка чыгып эле чай ичсин депчи, отурбай эле койдум депчи. Мен ага мындай кызганган жерим жок. Мен анда 60-тан ашып калган элем. Ошо келиндин баласын аядым бул бир. Эми жылкабызга өтсөк, ар бир төрөгөн аял билет толгоону кантип бышырабыз. Толгоо бышкандан кийин күчөн келет. Күчөндү кандай кылабыз? Толгоону бышырган сайын, күчөн келибиз чыңырган сайын биздин органдар, булчуңдарыбыз кеңейет, мындай болчу. Дем ал дейт го бизде. Дем алып дем чыгар дейт го. Алган демибиз ошол бошогон боштуктарга барып толо баштайт. Анан төрөйбүз. Төрөгөндөн кийин аял киши шишип көөп калабыз го. Шишип калабыз да. Ошол бизде турган жел ошол. Ошол жел. Илгерки апаларыбыз 40 күн жаткырып, колун муздак сууга салдырбай, муздак тамак ичирбей, кечинде сыртка чыгарбай, баланын 40-ын чыгарабыз дейт да. Баладан мурда төрөгөн келиндин 40-ын чыгарыш керек. Аялды этият кылыш керек да. Анан биз ошентип апаларыбыз, кайненелерибиз айткан, чоң ненелерибиз айткан режимди сактап, илгеркилерде жылкабыз болгон аз болгон. Анан азыркыларчы төрөйт 3 күндөн кийин көчөгө чыгып кетет. Же болбосо колумузда сууга салат, алманы, башканы карсылдатып жейт, жука кийинет, тамакты аралаштырып жейт, өзүнү карабайт. Ошону баягы өзүндөгү жел калып калат да, ал жерге суюктук толот. Суюктук толгондон кийин ал жерге эт толот. Эт толгондон кийин кетирип көр эми кетирип көр. Акча төлөп жанагындай фитнес клубтарга барышат, массажга барышат. Жанын кыйнап, барбаган жери калбайт. Жанды кыйнап диетага түшүп алып, диета сакташат жанды кыйнап. Андан көрө жаш келиндер тердеп бир 20 күн жатып койсун, бели башын байлап, ысык тамактарды ичип. Андан кийин кандай тамактарды ичиш керек эже? Оор сиңе турган тамактарды ичпеш керек. Данектүүлөрдү чагышат, семечка чагышат, жаңгак, жер жаңгак, фисташка, бадам, бул 2 айга чейин болбойт. Жел тамак деп коет муну. Андан кийин өтө куурулган тамактар. Сразу эле төрөгөн аялдар азыр шашлык жеп кирет. Ал чокко эме болбодубу? Төрөгөн баласы сыяктуу эле төрөгөн аял назик болуп калат. Экөө бирдей болуп калат да. Ошон үчүн бизде Кыргызда атала деп коет. Ошону сүт аралаштырып, сүт катыктап деп коет. Айран, сүзмө кошуп, тердеп ичип. Биздин түштүк тарапта келиндер төрөгөндөн кийин апалар алып кетет да. Биринчиси төрөгөндө апасы алып кетип багат. Бул мындай салт болуп калганбы, мода болуп калганбы? Сөзсүз биринчисин төрөгөндө апасы багат. Тургузбай 40 күн багат. Хордо деп коет. Күрүчтү сууга бышырып туруп эле, татымал туз салып туруп эле, анан айран же сүзмө аралаштырып бергенде төрөгөн аял ушунчалык көлшал болуп тердейт. Тердеген сайын баягы толгоо менен күчөндө алган желдери тер менен кошо чыгып кетет да. Ошону 40 күн ичиш керек да эже, аталаны. Хордон анан кийин чала кууруп тамак жесин. Чала кууруп мастаба, шорпо, анан эч качан жылкынын этин жебеш керек төрөгөн аял. Койдун эти, майы, шорпосу болбойт. Кийин жаш өткөндөн кийин кан басымы жогору болуп, давление болуп калат. Анан индук менен эчкинин этин эч качан аял киши төрөп бүткөнгө чейин, акыркысы бир 10 жаш болгонго чейин аял киши индук менен эчкинин этин жебеш керек. Андан кийин улуу сөздө уят жок деп коет. Жылкынын этин эч качан жаңы төрөгөн келиндер жебегиле.
алды тарабынан жел чыгып жүрө берет. Аны кыргызда атосурақ деп коет. Жебегиле аттын этини, жылкынын этини. Саратанда жанагы ак чопо бар го, биз сар топурак дейбиз. Ошону ээлгеп аябай порошоктой кылып туруп ванна кылыш керек. Ванна кылып туруп күнүнө аралаштырып саратан киргенде ачып туруп ошого жүрөктү гана эмес, өзүнү гана көмүп жатыш керек. Жарым саат. Бул жака жууркандарды күнгө жайып коюш керек, кайнатма шорпону салып коюш керек. Ал жерден чыккандан кийин сууга жуунбай, чүпүрөк менен тазаланып туруп, күнгө жайылган төшөктөргө жатып, шорпону ичип, башына күнгө жайылган полотенце, мени подушканы да күнгө жайыш керек. Кыскасы мындай термоз болуп калат да, мурунду гана ачык коет да, андан кийин жатат да. Жатканда ушунча топурак кызытып берди да. Топурак аябай кызытып берди. Жанагы жууркандар, шорпо терди чыгарып берет да. Туура аткарса, мен айткандай аткарса, астындагы жууркан менен үстүндөгү жууркан суу болуп калат. Ушундай кылып дагы өтүшүп кеткен жылкыбызды кайтарса болот. Ал боюнча мага кайрылса да, мен ошо Саратан мезгилде түшүндүрүп берем. Урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, Ташбөбө эженин өзүнүн YouTube каналы бар. Ошондон да ушул ден соолукка байланыштуу пайдалуу кеңештерди айтып чыгат эже. Ошол жактан да көрүп алсаңыздар болот. Андан тышкары мынакей жылыгабыз жөнүндө айтып берсинчи дебедиңер беле. Мына өзүңүздөр уктуңуздар. Суроолор болсо дагы биз телефонду калтырып коебуз алдына. Чалып, эжеге чалып, кеңеш алсаңыздар болот. Эми эже, мына бул китебиңизди аябай көп сурагандар көп да. Бул китептичи ушул эки китебиңиз кайрадан басылып чыгабы эми? Мен ушул китептин тарыхын айтып берейинчи. Мен 2019 жылы Россиядагы инженерия академиясына бүтүрүү кечесине баратканда, диплом алганы баратканда китебиң чыкканбы деп сурап калды. Мурда материал даяр эле, өтө тездик менен эле басып чыгарганмын да ошончо. Миңди чыгарып туруп эле өзүм бир 5 алып кеттим. Мен келгиче бир айда эле ушул 1000 китеп жок, сатылып кетти. Анан кийин ушунчалык орустар айтты да, орусча которсоңор канча экземпляр болсо да биз алабыз, акчасын дароо төлөп туруп алабыз, өзүбүз бул жакта сатып алабыз деди, мүмкүнчүлүгүм болбоду да. Андан кийин сурангандарга ушул эле китептегини кеңейтип, оңдоп, түзөп, дары чөптөрдүн сүрөттөрүн коюп, кийинки басылыштагы чыкты. Бул деле муну китепти чыгарып туруп эле мен Турцияга кеттим. Бишкекте, анан ар бир областка таркаттым. Мен бир 5 айда келгенге чейин ал китептерди эле карбаптыр. Кайра сураныш атат. Бул китептин өзүн эмес, мен кеңейтилген вариантыны, дагы кошумчасын аябай көп кылып, жанагы сен айткандай коуч-психолог дегендей, ошондой эми коуч-психолог эмесмин го, ошондой бир кеңештерим менен кошо чыгарайын деген оюм бар. Мындай айтканда, китептин мындай эмеси түзүлүп эле калды. Скелети түзүлүп калды. Материалдары бар. Ошону бир аз эле схемалаштырып, анан мындай бөлүштүрүп, бөлүм-бөлүмгө коюп койсом эле болот го. Бир аз жалкоолугум кармап атат. Бирок эже бул китепти деген ошондой бирөө демөөрчүлүгү болдубу же өзүңүз каражатыңызга? Муну дагы, Аны да өзүм менен каражатым менен. Эми сизди эми көп эле билишет, Кудай буйрса билип калышты, ишкерлер деле билип калды дегендейчи. Анан бир болбогон бир нерселерге ошо каражаттарын жумшап жүрүшөт. Андан көрөкчө мына ушул Ташбөбө эженин мына мондай алдыда Кудай буйрса ошо китеби даяр, бул скелети даяр болуп калыптыр. Ошону чыгарганга балким жардамыңыздарды да берсеңиздер болот. Бул жалгыз эле Ташбөбө эжеге керек эмес, жалгыз бир 10 чакты туугандарына, бала бакырасына эмес, жалпы кыргыз элинин дени сак улут эң мыкты өлкөнү кура алат да эже. Ошон үчүн бир эсиңиздерге алып койсоңуздар. Мен ушул китеп жөнүндө да айтайынчы. Мен мынтип эме кылам да, аччык эле чыгара берем го. Мына чөп силер мындай, мындай деп элечи. Же болбосо чөптөрдү мындай убакта терип алгыла десем, мага
элдик табаптардан дарыгерлерден чалды да. Табапчылык деген сыр болот, эмнеле баарын айтып атасың, айтпай эле койбойсуңбу, алар бизден сатып алсын деген сөздөр болду. Анан ойлоно туруптур, анан мен аларга бир жооп таптым да. Чыңгыздан канчадан чыгармалар калды. Эстебес Турсуналиевтерден, Малик Аликеевтерден төкмөлөр калды, төкмөрлөр. Мына ошол сыяктуу эле биз жашоодо артыбыздан бир из калтырышыбыз керек экен да. Менин изим ушул китебим. Бул китепте бардык чөптөр боюнча, биздин бутубуздун эле астындагы чөптөр боюнча жазганмын. Анан ар бир үйдө китеп текчесинде ушул китеп турса деймин да. Анан кийин бирөөнүн туулган күнү болгондо же бир майрамдар болгондо биз бири-бирибизге китеп белек кылсак ошол да жакшы болот да. Бир байгандай эле гүл берсин эми. Ал эми гүл берди эле деп эсте калат, бирок бир аял келип 10 алды да. Анан эмне болду деп ошентсем айтат да, үй той кылып атат бир сиңдим дейт. Ошондо бир туугандарга мен белек кылайын дейт да. Айтамын, менин жазган китептерим, менин айтканым, менин YouTube каналдагы берген кеңештерим сиздерге менден белек. Айрымдары балким билиши мүмкүн, айрымдары билбеши мүмкүн. Ошон үчүн мына Бореке Кел деген журналдын түштүк региону боюнча редактору болгон деп атабыз. Анан буга кандайча эже редактор болуп калдыңыз? Ким сунуштады? Айжаркын Эргешеваны эми билебиз, ал аябай кыйын акын кыз. Анан же баягы сиздин ичин анча мынча макал лакаптарды да айтып, бир ыркеседе илгери бир ошондо да бир YouTube каналыңыздан көрдүм эле. Бир кезеги келгенде аны да көрсөтүп коебуз азыр убакыттан пайдаланыпчы. Же ошол баягы чыгармачылыгыңыз, бир китептерди көп окудум деп атасыз. Балким ошонун таасири тийип, анан кийин биякта өстөй дагы бир ооп кеттиңизби, эмне болду? Мен журнал боюнча айтып берейинчи, ар кандай нерсенин өзүнүн бир мындай башаты, башталышы болот го. 2016 жыл күзүндө болсо керек да. Фейсбукка мен кирбей эле калдым эле, анан башымдан чыгып эле кирбейт элем. Анан кийин бир пост эме кылсам, Ташбөже сизди Айжаркын Эргешева издеп атат деп. Айнагүл Базарбаева ким бирөө жазыптыр. Анан мен телефон номеримди бериптир, анан кийин Айжаркын Эргешева чалып калды. Эже, ноокатка барсам, сизге жолуксам деп ошентип калды. Анан кел жолук дедим. Анан барды, ноокатка барды, экөөбүз жолуктук, сүйлөштүк. Бир арык келген кыз экен. Анан журналистмин деди. Экөөбүз биринчи жолу тааныштык. Анан кийин колунда эмеси бар, сумкасы бар. Анан эмне максатта келдиң дедим. Экөөбүз чай ичип отуруп сүйлөшсөк, эже ушундай документтердин баары даяр, мен журналдын ээсимин, редакторумун. Сураштырсам, сизди сунуш кылышты ошо Ноокат районунда. Ташбөжөгө барып жолук дешти деп калды. Кош, кызмат, эмне кылышым керек дедим. Десем, ошол райондогу белгилүү элге эмгеги сиңген адамдарга мени алып барып жолуктурсаңыз деп калды. Макул дагы. Болду, ушул анын калганын улантып кетебиз деди. Анан экөөбүз ишти баштадык. Ал бул жагы Көкбелден биздин Ноокатка баргансың, ар жагы Кызылкайга чейин 17-18 пайыл өкмөт, социалисттик эмгектин баатырлары, илгерки союздун адамдары, согуштун катышуучулары, кыскасы эмгек сиңиргендерге бардык, бүт эле бардык. Арасында канча мындай күлкүлүү окуялар болду. Экөөбүз машина менен чыгып кетебиз, менин машинам менен кыштын күнү. Кээ бирлери туура кабыл алат, кээ бирлери туура эмес кабыл алат дегендей түйшүгө. Бир күн жалаң эле кулак укпагандарга барып турбуз. Эмгектин баатыры десе эле ал деле укпайт экен. Дагы бир ветеран согуштун катышуусу ал деле укпайт экен. Ошентип төрт эмеге кулак укпаганга барсак, анан кийин акыркы 5-сине бардык. Камчы Жунусов жазуучунун баласы бар да, Муктар Жунусов деп. Анан кирип ушул эме кылайлы, Камчы Жунусов жөнүндө жазасың. Анан келини да мектептин директору болуп жүргөн. Десем макул деп кирсек эле, кел деп шонтты. Анан эжеке барбы деп шонсем,
Кулагымдын эмеси иштебей калды. Запасы эмеде сейфте калыптыр. Тажигетти келгенде ачат, укпайм, кире бер десе. Эже дагы укпайбы дейт. Мунусу жакшы эле билбейм деп ошонттум да. Ажаркын ыйла бергенде ушундачы. Нокаттамда кулагы катырган барбы депчи. Ошентип жүрүп дың жерди бузганбыз да. Кайсы журнал десе колубузда көрсөткөнгө журнал жок. Азыр эми бир канча райондордун журналдары чыкты. Анан кийин мына мен турам го дейм да. Мына мен турамын го. Мына мен турам. Интервью алат. Мынтип жазгандарын окуп туруп эме кылып, кээде эме кылат анан. Кээ бирөөлөргө менден интервью алып коюңуз дейт да. Анан мен интервью алгандачы мындай эле сүйлөшүп эле туруп, диктофонду коюп эле сүйлөшүп эле отуруп анан кийин эме кыламын да. Анан жөнөтө берсем, сиз башкача алат экенсиз дейт да. Көрсө, мен айылдын ыкмасы менен алат экен, бирок мага деген көп нерсени айтып беришет экен да аларчы. Анан мен деле интервью алып жүрдүм, кийинки мезгилде ошо интервью алып бердим, анан кийин кимдерден барып интервью алат, аларды таап бердим башында. Анан эртеси күнү Кызылкайга бардык. Менин бир окуучум Кызылкайдан мэри эле. Эрмек Топчубаев Эрмекбай деген. Кирип отуруп тааныштырдык. Мындай кылып туруп жооп берип атты. Анан мага бирөө чалып калды, чыгып кетип. Кайра келсем, мынтип отуруптур. Мен келсем мындай калды. Көзсү баягы мектепте окугандагы Илгеркинин окуучулары эми. Мага сыйы ошончолук экен да. Кирер замат мындай кылып отура калды. Менден тартынат экен. Эркин айта берсин деп кайра чыгып кеттим да. Анан дагы бир күлкүлүү окуя. Кызылкайдан чыктык дагы Кулатов айыл өкмөтүнө баратабыз. Мен да ал жака биринчи жолу салышым. Эже деди, айдай берейинчи дедим, табабыз да. Анан бир мындай кесилишке келдик. Кесилишке келип туруп, кишилерден башымды мындай кылып туруп, Кулатов айыл өкмөтүнө кайсы жол менен барат десем, шу дешти да. Шубу десем, шу дешти да. Кет, айдадым, айдасам, Айжаркын Эргешев айтат, Тошбөчө сурабадыңыз го дейт. Шу деди го, шу деди, мына айдап көтөртпайм го дедим. Ал жердин ичкиликтери ушуну айтат, шу эми дейт да. Ошон үчүн мен баягы Фейсбукта постума шу эми деп коем го. Мен сурадым, алар шу деди. Шубу десем, шу деди. Кеттик да, анан таап алдык да. Ошондой бир жакшы бир күлкүлүү окуялар болгон. Ошон менен Айжаркын сизге ишеним артып, анан кийин Түштүк региону боюнча редактор болуңуз деп койду, Ошонтти, анан Каракулжаны чыгарды, Чоңолайды, Кочкор районун чыгарды, Өзгөндү, Кара Сууну. Анан мен айтам да, мен жазбасам, интервью албасам, мен Түштүк редактор деген жерди мында алып эле койбойсуңбу десем, сиз дың жерди бузуп бергенсиз дейт. Анан кийин мен бир 3 ай, 4 ай чалбай туруп, 2 ай чалбай туруп, кээде эже деп чалганда, проблема бар дейт да. Мага проблемасы бар мезгилде чалат да. Анан угуп туруп, мындай кыл десем, ошондой кылса туура чыгып калат экен да. Сиз мындай жол эле көрсөтүп туруңуз деп калат да. Бирок Түштүк боюнча болгондо райондорго барып иштейм. Менин каналымдагы архив, анан тарых үчүн да. Сиздер дагы ошондой болгон, мына архив үчүн жана тарых үчүн жасап атасыздар. Менимче бир топ өзүңүз айткандай райондорду ошо чыгарып койдуңуздар окшойт. Мен кыйын дегендер. Анан кийин мына эмеге энелер майрамына жылда атайын чыгарылыш кылабыз. Спецвыпуск деп коет го. Атайын чыгарылыш кылабыз. Энелер менен балдарын, эркек балдар апаларына менен бирге журналга чыгат да. Мына май айынын акыркы 10 күндөгүнө даярданып атабыз. Республика боюнча да, Ооба, республика боюнча майрамдык санын чыгарабыз. Ал бул эже каражатты оңой эмес да бул. Же ар бир каармандын өздөрү каарман деле журналдын акысын төлөйт. Анан кийин албетте Айжаркындын тынымсыз иштегенин натыйжасында демөөрчүлөр бар. Демөөрчүлөр бар. Азыр эми журналдар ушундай эле жол менен чыгып калды негизи. Бирок бул абдан жакшы эстелик да. Бул эми биринчи саныбыз азыр мындай чоң болуп калды. 400 беттик болуп калды. Чоң эле мындай справочниктей эле болуп калды да. Бул райондо көзөтүп кеткен, мисалы үчүн биздин райондо Кулатов, Исанов, Уркия Салиева, ошондойлор, андан кийинки муундар,
Андан кийин кулуу муундар, азыркы муундар, жаштар, окуучулар, ошолар баары камтылат. Райондун бүт жаратылышынан баштап, дыйкан чарбасынан баштап, айыл чарбасынан баштап, мал чарбасы бүт энциклопедия Тургай эже өзүнчө энциклопедия. Райондун энциклопедиясы. Мындайча айтканда, бул мамлекеттик деңгээлде, негизи мамлекеттик деңгээлде чыгыш керек болчу, бирок мынакей Айжаркын Эргешова деген акын кызыбыз бар, абдан жакшы жазат, мага жагат ырлары. Анан кийин Ташкүл Жамиловна эже экөө ушундай бир чоң коомдук иштерди жасап жүргөн эжебиз. Жана эл билбеген, эл билет албетте, бирок ошол жактарын эми жалпы көрүүчүлөргө, сиздин күйөрмандарыңызга ошол айткым келди да, ушуну келгенде сөз түрдө эжеге суроо берем депчи. Анан кийин эже мынакей жана тамашалап да кетпедим бизде Шумахер депчи. Машинаны канча жашыңызда айдап баштадыңыз? Менин секретимдин баарын чубап чыга турган болдум да, кылып suurуп чыга турган болдуң да. Машина кармаш оңой эмес да эже, араңдан зорго кармасам анан. Машинаны мен 50 жашымда айдадым. Анан кийин мен жолдошумду Тагаев деп тамашалап коем го. Тагаев айтты да, Ташпы койгун деди. Муну же жаш айдайт, же жинди айдайт деди. Койгун деди. Жиндини көрүп турсуң да дедим. Айдабайт элем мен. Ошол жерде эч бир жерге айтпаган ыймандай сырымды эфирде сага айтып берейин. Жогу иштейбиз, машинаны алып. Тагаев давай кийин заправканы кылдык, машинаны ал айылчылап келели. Бир алып барат, экинчисинде жүргеттик деп эртеле алып келе берет, үчүнчүсүндө барбайм деп коет. Анан эми мага машина керек болуп калды да. Анан жалынамын. Эркектер аялдарды өчөштүрбөгүлө. Жалынамын, алып барып кел деп, 2-3 күн мурда кошамат кылып баштаймын. Ошол бешик тойго алып барып келчи, же мына туугандарым алып барып келчи, мындай кылчы деп. Баары эле нанос дегенден кийин мен жумушум бар, кетемин деп калат. Келгенден кийин жөнөкөй телевизор көрүп эле жатат. Анан шашпа дедим, шашпа. Айылыбызда бар да, жолдун ортосунда айдаган кишилер бар да. Ошол айдаган машинаны, бул айдаган машинаны, мен айдай албаймынбы деп туруп анан кийин үйрөнүп алдым. Анан Ош Бишкек каттаймын, 22 жыл каттадым. Менин дагы бир кесибим содагерчилик болду. Мектепте пенсияга чыккандан кийин анан кийин содага чыгып кеттим, Бишкектен товар ташып. Сода кылып аттым, балдарга айтам, магазин. Аялдардын кийимин сатып, район боюнча мугалимдерге таркатып туруп, айлыгдан топтоп алып, ошондой иш кылат элем да. Пенсияга канча жашыңызда чыктыңыз? Пенсияга 50 жашымда чыктым. 5 бала менен 50 жашымда чыгам да. Анан ошентип машинаны миндим, үйрөндүм. Механикасында, автоматында үйрөнүп, барып Ноокаттын автошколасына тапшырып, ал жерден тарып эле алдаркага айдап, праваны алдым. Анан кийин келдим, келип машинаны алып, анан өзүм эле айдап кетем десем, туугандарым болбойт, жок деп. Анан чакырдым, кел, мен машина алдым. Минип кеттип. Анан Golf 3, биринчи Audи'биз бар эле. Аны деле айдап жүрдүм. Анан Golf'ту айдадык, экөөбүз жарышып айдап калдык үйдө. Айдап кеттик барын, айттым, кел, эми экөөнү сатып бир чоңураак кылалычы. Анан кичинени сатып чоңду алдык, жип алдык, аны айдап жүрдүм. Бишкекке мен өзүм келип, өзүм кетип жүрдүм. Таксистерде 12 саатта келем. Мурда жаш мезгилимде түнү келип, кечке мал чыгып эртең менен келип калчу элем. Анан жашып өткөндөн кийин эртең менен чыгып кечке барып калам. Бир ойду ойлонсоң, бир кыялды кыялансаң, ошону менен 10 саатта кирип барамын. Айтарым, азыр деле айдап жүрөсүз? Айтарым, кыз келиндер алтын тагынбай, кымбат иллюстрияларды илбей, кымбат килемдерди салбай, эконом кылып машина айдагыла. Машина айдабапсыңар, бу дүйнөгө келбепсиңер деген сөз бар. Өзүнчө бир рахат бул. Бул дагы бир өзүнчө бир бактылуулук да. Сиз азыр ошо Кудай буйруса 70-ти көздөй кетип баратпайсызбы? Анан кийин сиздин досторуңуз, подружкаларыңыз, айылдаштарыңыз кандай карады?
алгач шумахерлигиңизге? Алгач мен жакын эле бир абысыным айтты, койчу эриңнен машина талаш эмне кыласың эми? Эркектин машина аттап, машина айдап деп шонтты. Аны айттым, сен эриң ташыса жанына отуруп жүрө бер. Меники ташыбай атат, ошон үчүн миндим депчи. Анан кийин машинаны айдап өзүм айылчылап жөнөп калсам, шофер керек эмеспи деп калат да Тагаевчи. Шофердин үйдө иши бар деп коем. Шофердин жумушу көп. Анан мага айылың жакпайт дечи эле да. Анан мен айтып калам, шоферга айыл жакпайт деп коем да. Тамашалап сен өчүңдү алып атасың деп калат да, тамашалапчы. Анан кийин алгач мындай аялдар кубануу менен кабыл алышты. Аябай жарашат экен депчи. Анан мен айдагандан кийин да 1-2 жыл айдап, азыр айылда бир 30-40% аялдар айдайт. Ташбажа минип жүрбөйбү? Алып бер дейт экен да. Десе, эми 70-ке бараткан аял минип жүргөндөн кийин анан 40-тагы 50-деги аялын алып беришет экен. Каяктан да сиз минип калдыңыз ушуну? Мына эми биз жанды койбой атат деп коет да. Ноокаттын да тиги кыз келиндери, кыздары, апалары бүт эле айдашат турбайбы анда? Азыр ошондой болуп калды. Бизде илгери Салимхан деген бир өзбек аял Волга айдачу эле да. Анан кийин мен ошол аялды көрүп кичине мезгилимде машинасы жок болуп кетишет тиктеп турчу элем да. Анан илгери райондун автовокзалында кичине болчу эле го. Автобустар токтогондо мындай сары такси келип токтойт эле. Кандай аял машина айдайт экен. Ал мезгилде жок эле да. Мен айдай аламбы деп ана кичине мезгилимден тилек кылат элем да. Чоңойсо машина айдасам депчи. Ошол тилегимди берди Кудайым. Бир 40 жылдан кийин берди да ошол тилегимдичи. Берди. Анан айтарым, каражаттыңар жок болсо тилек кылып кое бергиле. Тилек Кудайым берет. Жете берсин. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Кудай укса, оомин кылат, анан тилегиңерди берет. Анан эже мына жана саякатчы деп да айтып кеттим. Сиз бир орунда турбаган адамсыз. Бир күнү Америкада жүрөсүз, бир күнү Турцияда жүрөсүз, дагы бир күнү инкруиз деп жанагы деген чоң лайнерлер бар го. Мына ошондойлордо жүрөсүз да. Анан минтип ким менен кетип атат экен деп, минтип жакшылап сүрөттөрүңүздү, видеолоруңузду карасак, өзүңүз эле минтип эле чамаданды сүйрөп алып эле минтип кетип атасыз да. Ошондо чет өлкөлөргө чыкканда мындай саякатка барып атасызбы же неберелерди караганы бар атасызбы? Экөө тең. Саякаттын башы кандай болгон? Башы мен 21 жашымда студент мезгилимде 4-курста окуйт элем да. Ошондо Биякта Бишкекте, Жемпетте, Фрунзеде, Маяковский атындагы кыргыз кыз келиндер педагогикалык институтунда химия, биология факультетинде окуп, мен 3-курсту бүткөндө илгери азыр окуп отургандар билсе керек, илгери стройотряд деген болгон да. Ошол стройотряд курулуш отряддары командир болуп барганмын да. Мындай эмес, мен мындан да кичине мынандай кыздарга мынандай кыз командир болуп барган да. Ошондой болуп барган. Мынтип карайт элем да. Токмокко барганбыз. 31 кызга командир болуп барганмын. Ошондо ал жерде орус строительдер, ошолор менен тил табышып, мен планды ашыгы менен аткарып келгем да. Биздин Кварц деген эмебиз, отрядыбыз ашыгы менен аткарганда илгери комитет комсомол деген, республикалык комитет комсомол деген болчу эле. Ошондо мага круиз по Дунаю путевка десе, круиз деген эмне экен, кайсы мамлекет экен деп коем, картадан круизди таппаймын депчи. Анан келип сураганмын да, круиз деген эмне десем, Дунай дарыясынын жээктеген Европа мамлекеттерине саякат деп 6 мамлекетке мен бесплатный бекер барганмын да. Ошондо Советтер Союзу күчүнө кирип турган мезгил, Союздан 7 илгерки азыркы СНГ, мурдакы СССР деп коет го. Грузия, ошол башка мамлекеттер болуп, эми студенттик мезгил Москвага чейин поездде биздин Кыргызстандан да 20 ашык барганбыз. Андан кийин студенттер бар. Жанагы
Минздрав болуп кетти, Талант Батыралиев деген. Ошолор бизден кийинки курстарда эле ошолор баргашкан. Андан кийин Чыңгыз Айтматовдун эмеде жээни бар эле Мед академияда окуган. Ошолор таанып калганым ошолор да. Барганбыз, андан Москвадан эмеге чейин, Измаилге чейин электричкада барып, эми студенттик мезгил өтө жакшы. Андан чоң бир лайнерге салган. Ошондон башталган турган. Ошондон башталган да. Румыния, Бухарестке, Болгария, Венгрия, Чехословакия, Югославия, Австрия бир ай жүргөнбүз. Бекер 3 мал тамак, ресторандын тамагы, чыксаң жанагындай двухэтажный эмелер, автобустар. Көрбөгөн жер. Азыр ойлономда сотка азыр болсо, ошол мезгилде болсо толтурмак экенбиз депчи. Анан кийин кыдырып келгенден кийин окудум, иштедим. Андан кийинки үй тиричилик болду, бала чоңойттук. Жана айтып бергендей машина минип калдык. Ошондо тургандан кийин кой дедиңиз. Кой, акча деги содадамын да. Акча бар. Алам көрөйүнчү депчи. Саякаттайынчы депчи. Саякат өзү эки түрдүү болот. Саякат деген сөз эки түрдүү. Бири саякаттайт. Ошол жердеги шаарларды, элди, жерди көрөт. Буга салыштырат. Анан кийин бизде Кыргызстанда мындай, бул жакта мындай салыштыра беребиз да. Салыштыра беребиз. Экинчиси аң сезими өнүгөт. Өнүгөт. Мен ушу экөөнү тең пайдаланамын да. Экөөнү тең пайдаланам. Энергия аламын. Илхам келет. Анан кийин Дубайга бардым, Таиландка бардым. Кийин анан кызым Мед академияны бүтүп күйөө алам, врач, өзү врач, Турцияга иштешкени барганда, жанагы интернеттеги Ая деген кызымды бакканы бардым. Неберемиз. Неберемди. Турциянын 8 шаарын көрдүм, чоң шаарларын көрдүм. Грузияны көрдүм. Андан Дубай, Абу-Дабиге 2 жолу бардым. Кийинки барганда Абу-Даби, Дубай, Оман лайнер менен жүрдүм. Америкага барып, Американын 10 штатын алып барды кызым. Гавайиге бардым, Голливудка бардым. Жакында Мальдивиден келдим. Мальдиви. Керемет эже, керемет. Мальдивиге барыш керек экен. Мени ушунча жерден таң калдыр. Мен 21 өлкөгө барыптырмын. Эң таң калдырганы Таиландты көргөндөн кийин мен Вьетнам, Египет дегендерди угуп эле жок, мен барбайм деп койдум. Себеби Таиланд табигый жаратылыш. Дубайды көргөндөн кийин башка шаарлардын архитектурасына там бербей каласың да. Гавайини былтыр сентябрда мен 65 жашка чыккандыгыма балдарым жөнөтүштү. Анда жердин киндиги Гавайи дешет экен да. Бул энергия ушунчалык чыгып турат экен, Адам кубанганда, кокус кубанганда ушундай териңе батпай кетесиң го. Же болбосо жаш балага мындай шоколад бергенде, же бир нерсе жаш бала секирип кубанып кетет го. Адамда ошондой кубаныч пайда болот экен Гавайидечи. Мен ошондой энергия алдым. Ал эми Мальдивиде болсо эс алуу башкача экен. Аэропорттон тосуп алып, катер менен аралга барып да коюп жайгаштырат экен. Жайгашкандан кийин ал жер тып-тынч, машинанын үнү жок, элдин шолкуму жок, кыйкырган эч ким жок. Кыскасы тып-тынч. Сулуулук ушунчалык, гүлдөр ушунчалык. Гавайиде Панамария деген даракты гүлдөгөнүн көрүп, ушундагы көрөр бекем дедим эле, Мальдивиде жык көрүп келдим. Күндүзү гүлдөп турушат экен дагы, түнү ошолор жыпар жытыны, Шанель атырдын жытындай жыттарды бөлүп чыгарганда өзүңчө эле мындай кайф болуп калат экенсиң да. Бул эмеси таптаза. Таза. Суусу көмүлгөн жерге чейин барсаң деле тырмагыңдын учу көрүнүп турат да, туп-тунук.
Анан мындай чоң. Bir gün менде эле балык жанымдан өтүп кетти. Балыктар жаныңда эле жүрөт да, жаныңда жүрөт да. Анан суу транспорт экен, катер, чоң корабльдер, вертолеттор ташыйт экен адамдарды. Бейиш. Эгерде ушул дүйнөдө бейишти көрүп келем десеңер, анда Меккеден кийин Мальдивге баргыла. Ошого кеткен акчаны мындай эле кетирип коесуңар. Саякаттагыла. Италияга бардыңыз беле? Дагы suurup чыктың эми. Сырдын баарын айттыра турган болдум. Эртең 17-сі күнү Шенген визага кирем. Документтеримди даярдап койдум. Кече банктар боюнча справка алып жүрдүм. Майдын 1-10 күндүгүндө лайнери бар, жер ортолук деңизи боюнча лайнер. Мурда жер ортолуктун ылдый жагы менен жүргөнбүз. Эми жер ортолуктун үстү жагы менен жүрөбүз. Италия, Испания, Францияга. Ватиканга сөзсүз түрдө барып кетиңиз. Кудай буйрса. Аякта Венеция деген керемет жер бар. Ошол Венецияны көрсөңүз, анан дейсиз, жараткан жерлери эми шумдук да, шумдук. Биздин Кыргызстан бейиш Кудайым жакшы жерди берген десе, дүйнө боюнча биздин Кыргызстан красота дейт элем да. Суктанат элем да. Анан сыртты көрүп келгенден кийин бир айырмабыз бар экен, бир айырмабыз. Эч кимди суктандыра албайбыз. Архитектурабыз боюнча тазалыгыбызды айтпай эле коеюн. Ысык көлүбүздү айтпай эле коеюн. Туура. Эчтеке менен эме таң калтыра албайбыз. Таң калтыра албайбыз. Мен эмеде Анкарада жүрүп, анан Анталияга барганда эки кыргыз кыз тосуп алып, анан да түрктөр болуп, эже ушул түрк семьяны Кыргызстанга жөнөтөйлү, бир Кыргызстанды кыдыртсаңыз дедиле. Мен буларды эмне менен таң калтырам дедим. Мен Турциянын 8 шаарын көрдүм дедим го. Таптаза красота ал жердечи. Буларды бир гана кымыз менен таң калтырсам болот, башка эч нерсе менен таң калтыра албайм дедим. Бирок мен көргөн жердин баарынан бир артыкча жерибиз, биз шаар эмес, айылдарда арыктан суусуз ичебиз. Табигый сууну ичебиз да. Ушул жерибиз артыкча да. А башка жерлерде мен канча ошо 21 мамлекетке барсам, 21-inde тең туризм өнүккөн. Туризм өнүккөн, кичине сууну сатып ичебиз. Ушул жерден да айтып коеюнчу телекөрүүчүлөргө, жаштарга айрыкча ниет кылып кое бергиле. Кичинемде мен бир 7-8 класс болсом керек, 73-74 жылдар бекен карта, атлас карта барат, барактап тургандан кийин Нью-Йорк деп жазылып турса, аты да башкача, жирный буква, чем башкаларга караганда чоң жазылат экен. Ушул жерге барсам, деп коет элем да. Кудайым ошону бир 45 жылдан кийин берди. Нью-Йорктон өзүнө барып, Нью-Йорк Таймс газетасынын маңдайындагы отелдин 32 этажында жашадым да. Ниет кылып кое бергиле. Подсознанияга мындай киргенден кийин аны Кудайым кайсы бир күнү берет. Анан ата-эне дагы бала, мен ушундай кылам десе, колунан эмне келет эле, койчу дебегиле да, Кудай кааласа, омин дейли дешибиз керек экен да. Анан жана салыштырмалууга айтайын. Сууну табигый түрдө ичебиз. Алманы үзүп жейбиз. Кудайым баарын берген. Жалкоо кыргыз, жалкообуз. Өттө жалкообуз. Бир үй бүлөдөн бирөө иштейт, калган ошону жеп отурат. Биздин кыргыздын аялдары пол жуугандан, идиш жуугандан намыс кылат. Сүйө күйөөм иштеп атпайбы, баксын дейт. Эмне үчүн сени бирөө багыш керек? Иштеп тап, сен да бак. Америкада жүрдүм, мен 24-25 жылдар Америкада жүрдүм. Миллионердин баласы дагы 16 жаштан кийин иште өзүнүн капиталын топтойт экен. Аларга кичинесинен үйрөтөт экен, эмгектенип акча тап деген. Мына кошуна биздин өзбек туугандары кичинесинен үйрөтөт булар акча тапкангачы. Биздикилер ачка калганда акча издеп чыгып, анан иштегенди үйрөнүп атабыз да. Мен 5 баламды окуттум, 5 тең, 1 тыйын контракт төлөгөн жокмун. Керемет. Бюджетте окушту. Азаматтыктар. Сатичем окушту, бюджетте окушту, медакадемияда окушту. Шүгүр,
азыр мындай бош отурганы жок да. Бүт эмгектенишет да. Кыздарым мени тарткан экен, кыздарыма айтам да, салсаң менден келип кабар алып кетсеңиз, апа сиз келсеңиз дейт. Көп эле иштебесеңиз, сизди көргөнбүз да дешет да. Энени көргөн бала ошондой иштейт экен да. Түнү күнү. Балдарым деле мындай жөн отургусу келбейт да. Бал тутканды үйрөтүп койдум балдарыма. Тутуп жесе байыйт, тутуп жебесе кембагал болот, ачка калат. Мен до концовузуна тыкпайм. Мени мындай бир аз жестокий жагым бар. Кааласаң мына, каалабасаң мына. Энелик милдеттен кутулдум. Көр кылган жокмун, чолок кылган жокмун, дипломду алдың, эрезеге жеттиң. Паспортуң бар, дипломуң бар, иште дейм. Мына жолуң. Эми мага дейм. Ушунча жыл мени саадыңбы? Эми мен сени саайм дейм. Давай. Каякта өзүмдүн көзүмө жетишет, бирок апама да туулган күнүнө же болбосо майрамдарга берет экенмин деп бул жагына кичине сиңирип коюш керек да. Себеби бүгүн эле мен бир пост жаздым. Сен эч кимден капа болбо. Себеби ал сенин каалооңду билбейт да. Аны айтыш керек, мен ушуну каалап атам сенден депчи. Анан бирси ыраазы бол. Ушул майрамда балам гүл бербейди да деп туруп, анан бербей койсо жаман көрүп калышат да кээ бирөөлөрчү. Андан көрө айт, мен эртең майрамым гүл менен белек кыл деп элечи. Ачык эле. Ачык эле айт. Мен ачык эле айтам. Мен ошол Америкадагы кызым менен балам айттым. 65-ке толдум. Эмне подарка кыласыңар десем, апа дейт, кызым айтат, эч нерсе менен таң калтыра албайбыз сизди дейт да. Былтыр ошо унун сөзүнүн алдынан айтайын. Бир күнү эле жөнөп калдык Иллинойс центрине. Каяка десе барганда көрөсүз деди. Кафеде тамактандык, анан эле бир талаак эле баратабыз да. Анан ферма бир нерсеге алып баратык десек, вертолеттор турган немеге алып барды да. Анан вертолетко түшүрүп, эмени айлантат экен да. Шаар Америка, Иллинойс, Чикагонун үстүнчү. Анан бул эмне кылган десем, эчтеке менен таң калтыра албайбыз деди. Ушуга гана түшпөпсүз сиз дейт. Анысыгарда туулган күнүндө да кызым ошентип, апа, эчтеке менен таң калтыра албайбыз, өзүңүз тандаңыз дедиз да. Анан Мальдиви дедиңиз анан. Мальдиви бул жакта да. Анан кийин Майами дедим, сен барасыз деди. Анан Майамиге шерт таппай койдум. Анан шериттерге чалсам, как раз Гүлзада Рыскулова деген ырчы бар, жана патриоттурларды тагам. Ошону менен Нурнуса Кадырова жаачы. Оюнча Нурнуска менен таанышмын да. Жаатып жүргөнмүн да бул жактачы. Анан кийин эже андан көрө Гавайиге баралы деп калды. Анан туулган күнүмө Гавайини подарка кылышты да. Болсун эже. Болсун. Жана ырас жанакы жаачыны ырас эскертип кеттиңиз эже. Каяктан жүрүп жаачы болуп жүрөсүз? Нурусга эме кылып калды. Эже Фейсбукта тааныш, эже чай ичип кетиңизчи депчи. Нурниса Кадырова жана акын эжеби? Нурнуска Кадырова. Жаачы. Азыр Америкада. Ал Америкада. Анан кийин бардым, вот Ахунбаевадан ылдый түшкөн жакта экен үйү. Барсам жаачылар бар экен. Жаачылар бар экен, съемка болуп аттыр, башка болуп аттыр. Анан кийин бар атты мен карап турамын. Анан кийин кармап көргөн эмесмин жаанычы. Бирок мал кайтарганда ушу кесекти алып туруп атканда уйдун жокусуна тийчү эле да. Анан кийин жүгөрүн аралап бараткан уйду урганда да так өзүнө тийип бурулчу эле да, кайт дегенде кайтат эле да. Өзүмдүн жаачы экенин билбейт элем да. Эжеси да атыңызчы деди, анан бир 5 эме беришти. Жебени беришти, анан кийин 5 тең тийсе болобу. Мурда машыгып жүргөндөр калып кетти. 1-2 тиет кошуналар да кирип кетет да. Болду деп эле алып койду. Ошондон кийин жаата турган болуп калдым. Азыр да атып жүрөсүз? Азыр да атамын. Азыр эми команда башкаларга катышпайм да, кээде ушунчалык кээде суу ичесиң, кээде учуйсуң дейт болотго. Кээде чарчаганда баягы эми мишемди аламын, алып машинама бар жок саламын, талаага коёмун, коюп туруп алыстан кийин атамын анан. Паланча бул сага деп туруп атамын. Мына сага деп атат деппи? Сага депчи. Ошондой жеңилдейм да, анан кайра келем да. Жаага чейин менде Кошунукат жолунда тир бар эле да. Машинамды токтотуп эле тирге кирип туруп эле канча шунча ме апке окту деп туруп. Бутылканы атат элем да. Анан бир 5 ок болсо 2 бутылканы сындырсам ырахаттанып жайладым го деп кетет элем да. Ошол. Эже анан жана YouTubeга сиз чектөөдүңүзбү? Макал лакаптарды айтып эле шумдук болупчу.
Ошонун бир таржымалын айтып берип койбойсузбу? Алда өзүнчө айтып атпайм, ар бир нерсенин өзүнүн тарыхы бар депчи. Ошону ыркеседеге тартылып атасыңарбы ошондо? Илгери союз мезгилде ар бир район ыркесеп өткөрүп, анан башка бир районго берчү эле го. Ошондо биздин район каяктан алып келген билбейм. Анан ошол 1992 жылы Ноокат районунда тартылган ыркеседе мени макал лакап айтырышканда, мындан мурда эмне үчүн мен ушул макал лакапка тандалып калдым? Союз мезгилде жашоо жакшы эле, колхоздорду жараштырат эле. Биздин Чечмесай колхозу менен Кызылкая тарапта спецхоз, жанагы Зуура Нуркамилова эженин айылы болуш керек спецхоз. Ошо Берке айыл бекен. Анан кийин экөөнү жараштырып калды, ушундай маданий иш-чара болуп калды. Анан кийин эле артист көйнөктөрдү кийип алып турабыз, мугалимдер да бар, башкалары да бар. Эми айылдык айылдай да. Маданият каякта дейсиң айылдачы. Мынакай азыр сеники деп кыйкырмай. Анан эле макал лакап десе эч ким макул болбой койду. Ушул бар экенсиз айтышпайбыз, анда чыгарып кое берет да деп койдук. Бизден эч ким даярданган жок. Наркадан бирөө чыкты да анан кийин макал айтып калды. Кыргыз тилчи мугалим окшойт. Чык деп эле баягы тансага сүдүргөндө эле мени сүрүп апарып микрофонго да коюшуп койду экөөчү. Эмнени айтам билбейм. Мен кыргыз тилчи эмесмин. Химик биологмун. Оозума келген макал менен уруп атам. Анан карасам аркы жакта бар экен. Токтоп калды. Анан эркин айттым, токтоп калды эле, аягында ичимден бир макал чыгып кетсе болобу өзүнчө элечи. Ага канча жыл болуп кетти. 92-90 билбейм, 90-жылдар бекен. Спецхоздо кекеч көп, Чечмесайда чечен көп. Чечмесайда чебер көп, спецхоздо бечел көп деген мен десем эле зал кол чаап жатып калса баягы уялып кирип кетти. Ошол сөзүм менен ошо алдыдагы райондон келгендер жазып алган экен фамилиямды. Анан эле бир жылдан кийин эле ошол өркөсөт. Болбойт десем болбойт да. Сабагымдан бошотту. Ноокат билимканасында завуч болуп иштейт элем. Заврайона чакырды, кой кызым барбасаң болбойт деп. Анан кийин макал лакап китептерди топтоп алып, окуп, жаттап, эме кылып, бул жагым эме кылам, мындай кылам. Жаттаган менен макал болбойт экен, дээриңде болбосочу. Анан мага раматылык болуп кетти азыр. Эжеке алда кыргыз тилчи мугалим эле. Ошол эжеке менен айтыштым. Оригинал чыккан жаныңыздагы. Каримова деп. Ошондо ыркесе болуп атабы? Республикалык ыркесе болуп атат. Республикалык ыркесе болуп атат дагы. Азыр Сармерден болуп атпайбы? Жөн тура калып эле макал айтышып атат да. Макал айтканда аркы партнерду мындай бир аз сындырыш үчүн кичине бир дегенде мимика кылып коюш керек экен да. А мен ошону өзүм билбей эле кылганмын да, мимиканычы. Көрсө туура талантым бар экен да ары жактачы. Талант демекчи, анан ушуну менин ата-энем көрүп, менин атам аябай строгий киши эле да. Анан башын деле көрүп туруп, кийин эле анан кийин бетин мындай жаап алып туруп, карабай коюптур. Бир да карабай коюптур. Анан апам айтыптыр, биз апам аркылуу сүйлөшчү элек да. Кызың айтып кой, биздин уруктан артист чыккан эмес. Айтпасын экинчи депчи. Хорошо болуптур, айтпайм дедим. Ошондон кийин ошончо айтпай калдыңыз. Чакырган жерге барбай койгонмун да. Анан кийин Сагын Язалиевада 24 чакырды, 25 чакырды, барбай койдум. Жок депчи. Анда атам телевизор көрчү эле да. Азыр карып калып анча көрбөй калды эле. Өткөндө бир Сармерденге чакырды эле, барып айтып бердим макал лакаптычы. Эми мынча айтып калдык да. Ошонун үзүнүн көрүп коелу ошол видеонучу. Айтышса тунук суудай, эки жаман айтышса ылай суудай. Эки жакшы кошулса бири-бирине кыйышпайт. Эки жаман кошулса кең дүйнөгө сыйышпайт. Эки жаман таарынышса амандашпайт. Эки жакшы таарынышса жамандашпайт. Жакшы аял таап сүйлөйт, жаман аял итчесинен каап сүйлөйт. Жакшы аял нарын чачат, жаман аял зарын чачат. Жакшы аял байкап сүйлөйт, жаман аял өйдө ылдый чайкап сүйлөйт. Тартынбаган атып сүйлөйт, жазганчак жатып сүйлөйт. Жакшыда кеги жок, жаманда теги жок. Кекчил болгончо эпчил бол, теректей бой бергиче кеменедей акыл берсин. Бою кысканын ою кыска. Бети калың кызарбайт,
кызарбаган узарбайт. Актын иши оң болор, каранын иши кор болор. Барган ери жарашса, кара катын ак болот. Карга акуунун актыгынан арданыптыр. Жаманды Кудай не албайт, жаккан төөгө мине албайт. Жамандын көпкөнү жаман, бучуктун өпкөнү жаман. Узун мурун кепкенен, кыска мурунга кимдер тең? Алайган көздү сүзсө болот, чоң оозду бүрсө болот. Карга калтектей кара мурунду эмне кылса болот? Мурдуңа ченеп бышкыргын, жылкыңа карап ышкыргын. Төшөгүңө карап аягыңды сос. Нары жат, бери жат, төшөктүн тардыгы, сеники, меники көңүлдүн тардыгы. Бакылдын багы көгөрбөйт, көгөрсө да көбөйбөйт. Бирөөнүн ичи деңиз го, бирөөнүн ичи доңуз го. Жакшы оозго аш, жаман оозго таш. Ат жаманы анги го, аял жаманы банги го. Катын жаманы ер корый, ер жаманы жер корый. Алжак кызга жалжак күйөө, алпагай кызга салпагай күйөө. Жар башында жапалак, жапалак көрсөң атып өт, жаманды көрсөң качып өт. Жакшыга жагынып кутул, жамандан жалынып кутул. Эрте чыккан мүйүздү кулактан, кеч чыккан мүйүз озуптур. Эчки тууй албай жатып, кой карачы болот. Ырылдарсың, каппассың, менден аша чаппассың. Тачпака миңди тууса да, үнү чыкпайт. Тоок бирди тууса да, үнүн баспайт. Жакшылыкка жакшылык ар кишинин ишидир. Жамандыкка жакшылык эр кишинин ишидир. Жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө. Өйдө карап түкүрсөң, кайтып түшүр көзүңө. Жакшы болсо барганың, кулпун туруп жакшы бак. Жаман болсо барганың, көп узатпай эбин тап. Жаман болсо катыны кача берет акылы. Жакшы болсо катыны келе берет акылы. Куулса да кетпейт жакыны. Жаман болсо катыны кете берет акылы. Чакырса келбейт жакыны. Жакшы болсо алганы жаркылдаган кушка окшош. Жаман болсо алганы астынан өткөн сузга окшош, каңтардагы музга окшош. Жакшы болсо катыны келе берет жакыны. Жакшы болсо алганың аргымак минип дууларсың. Жаман болсо алганың азабын тартып куурарсың. Жаман катын белгиси жапканнаны карала. Беш эчкиси туус эле белчесинен сарала. Бейтаала эрдин башына бейжай аял жолугат. Бешиңде туруп кеп айтса, 5 күнгө чейин оолугат. Алыс жерге куда болсоң, тартынчык табаш келер. Жакын жерге куда болсоң, түрдүү ушак сөз келер. Козгунга куда болсоң, жегениң тарт болор. Отко жакын шиш күйөт, энеге жакын кыз күйөт. Жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы уул көктөгү жылдыз. Адам акылы менен адам, ансыз басалы бастыры бир дакадам. Салаалап тарап сакалды, эми карылар айтсын макалды. Макал кайдан чыкмак ой болбосо, кийиз кайдан чыкмак кой болбосо. Макал ыр эмес, жаттап алгандай, керегинде өзү келет, күтүп тургандай. Макал айтып мелдештик, аягында элдештик. Эми ушул кесени ырчыларга берсекпи? Ал бул видеону эже каяктан таап алдыңыз? Ошол мезгилде Ноокат районунда кинофикация деп коебу, мен терминди мүмкүн туура эмес айттармын. Оператор болгон киши бар экен да. Сапар деген киши өтүп кетти. Анан базарда кошуна туруп калдык. Кошуна туруп калган бир күн жаныма келип айтты: "Сен деди бир мезгилде макал лакап айткан эмессиңби?" деди да. Ошондо 92-жыл болсо, bir 22 жок 12 жылдары bir 20 жылдан кийин айтып атат да магачы. Айтканмын десем, менде ошол лента бар деди, кассета бар деди да. Анан чыгарып бербейсизби деп ошентип десем, анан ал мезгилде мындай жалпайган эмелерге чыгарып берчү эле го. Ошогандан кийин чыгарып берди. Жайылып кетти го, кийин телефондордо жайылып кетти. Балам канча жашта элеңиз? Мен 32 жашта элем. Ага 34 жыл болду. Анан керемет архив да. Анан кийин мен соодага чыгып кеткенде кызың келбей калды го десе, ал базарга чыкты десе, атам дагы айтыптыр да. Биздин уруудан соодагер чыккан эмес, илимдин кызматтын адамдары чыккан. Кызың айтып кой, соодага чыкпасын, чайкоочу, бизде чайкоочу дейт, чайкоочу болбосун деген. Апа, ким багат, ким тирилик кылат дедим.
Заман башка болуп Заман калды. башка болуп калды, силердикиндей болбой калды. Мен пахта кое албайт экенмин, кошомат кыла албайт экенмин, пара бере албайт экенмин. Директор болуп, завройный болуп, аким болуп, депутат болуп кеткенге мен өзүмдүн пешене тер, маңдай тер жумушум менен тыйын таап эле балдарымды багышайынчы жолдошума. Мен тоспоңуздар. Ошо соодада дагы адал соода кылсам, Жугат апа ошол. Мени тоспоңуздар. Болуптур. Эми атамдын айтканын кылып сахнага чыкпадым, телевиденияга чыкпадым. Сооданы кыла берем дедим, кылдым сооданы, Кудайга шүгүр. Кыйналган жок. Берекесин берди. Берекесин берди, Кудайга шүгүр. Эгерде азыркы замандын кызы болуп калсаңыз, эмне кылат элеңиз? Өзүңүздү кандай элестетесиз? Мен азыркы заман Блогер болмок белеңиз, же ютубер болмок белеңиз, же чет мамлекетке кетип калмак белеңиз? Азыркы замандын кызы болгон болсом, мен илим жактап кетсем керек деп ойлоймун да. Ойлоймун, анан мени апам айтып калчу эле да, айнанайын сот болбогон депчи. Эштен киргенде эле түшүнүп карап туруп 10 жыл камагыла дейсиң. Айнанайын сен врач болбогон, ичин ачып коюп тиге берсең деп коюп кете бересиң. Ушундай шарт иш кыласың сен дейт эле да. Мен 8 эркектин арасында чоңойгонмун. Мен өзүм ошол, менде эркектин гормону көбүрөөк окшойт да. Анан азыркы замандын кызы болгон болсом, илимди казмакмын дагы, эгер ушул элдик дарыгерчилик өнөрүм кошо болгон болсо, мен элдик дарыгерчиликти элге жайылтып, мамлекеттен дагы уруксатты алып туруп, жана тамыр кармагандарды кыргыздын илгертен, жана оңго жол деп атпайбызбы? Илгертен пайдаланып келе жаткандарыны бүт элди аптекадагы таблеткалар менен, капельницалар менен, укол менен уландырбастан ушул дарыгерчилик багатка карай кетсем керек деп ойлойм да. Ошентип ойлойм да. Анан апам мынтип арман кылып калчу эле да. Мен эрте төрөлүп калган экенмин да. Эгерде азыр төрөлгөн мезгилимде болгондо мен кыйын врач болот элем депчи. Апам сөөктөрдү салчу эле, сөөк терет элем да кылыпчы. Майдаланып кеткен сөөктөрдү. Келиңдердин ичинде баласы катып калса сөөк болуп, ошону жандандырып койчу эле да. Апамдын айтуучу касиети бар эди. Апамдын түкүрүкчү касиети бар экен да, көрсөчү. Дарысы түгөнүп калса, жара келсе, мындай деп түкүрүп туруп эле байлап койсо, кеткенден кийин айтат элем да, Рүстембек жемишүздүн айыгып каласың, сен чечесиң дейт эле да. Чечпей келген 3 күндө чечесиң дейт эле да. Чеч дейт эле. Чечсем таптаза кызарып эле жаранын изи калган да. Эчтеке кылган жок, дары койгон жок, жөн эле чалпылдатып түкүргөн жок. Болду ошол эле. Касиети ушундук экен да апаңыздын. Ошондой болгон да. Анан бүгүнкү мезгилдеги ташбу болуп калсам, бир 30-40 болуп калган болсом, мен бир чоң бир мындай буруш жасамакмын элдик дарыгерчилик боюнча. Мен башка мамлекетке барганда эң биринчи чөптөрүнү карайм. Кайсы чөп бар депчи. Америкада 3 эле чөптү көрдүм. Ал дагы биздегидей жакшы өскөн эмес. Влажность көп да. Турцияда 2 эле чөптү көрдүм. Кече Мальдивиде чөп көргөн жокмун. Гавайиде да көргөн жокмун. Бизде Кыргызстанда дүйнөдө жок дары чөптөр бар. Айтып коеюн ушул эфирден пайдаланып. Бөйрөк ооругандар диализге түшөт, болду. Өлүмгө билет алганда капа болушат жок, бөйрөк иштеп кетет кайра. Бөйрөккө деген чөптөр бар. Кудайым бөйрөктү жаратып туруп, артынан жердин бетине чөптөрдү жаратып койгон. Ошол чөптөрдү ичип, диализден чыгып кеткендер бар. Кыргызстанда өскөн чөптөрдөн. Кыргызстанда өскөн чөптөрдөн. Бутунун астында турат, өзү таблеткага барат. Мен ошого кейим да. Ошон үчүн китепти ар бир үйдүн текчесинде болсо дейм да. Ошон үчүн айтам да, мен балык тутушту үйрөтөм депчи. Ар бир адамга чөптү пайдаланышты үйрөтөм. Ушундай сиздин мүнөзүңүздө, сиздин ушундай мындай тайманбаган, жана апаңыз айткандай, баягы сенден чыгат деген ушул кыз
өзүнүн сүйгөнүнө жеттиби? Биринчи турмушум атам колу менен эле узаткан. Мен чоңлайрым Кашкар Суу деген айылына чыкканмын турмушка. Бир кыз туулгондон кийин ажырашып кеткенмин. Жаштык болду. Же алардын Ата энеңиз алып берди, ошондо? Жок. Биз сүйлөшүп ал бала политехник бүткөн, мен бул жактан эле 4 жыл сүйлөшүп жүрүп эле. Жакшынакай болуп эле. Жакшынакай болуп туруп эле. Үйлөндүк. Жаман жер эмес эле, жаман адам эмес эле. Бир кызым, чоң кызымдын атасы. Мен чындыгында жаштык кылдым ал жердечи. Жаштык кылдым. Азыркыдай коуч психологтордон окуганымда кайненеге да, кайынсиңдиге да жоопту берип, мен кетпеймин, мен жашаганы келгенмин. Силер кеттесеңер эле кете турган ким экен демекмин да. Анан азыр кандай современный болуп калгандырго, ал мезгилде Союздун 80-жылдарда кыйлагандай келинди эксплуатациялоо деген өтө күч алган жер экен да. Анан бири менен бири мелдешип келинди мындай кылабыз дегендер жана өзбек фильмдер чыгып калат го. Ошондойго мен туруштук бербедим окшойт да. Анан менин эгер эжелерим болгон болсо, мен үйрөнсөм керек эле, мен айтып атпаймынбы, эркек балдардын арасында чоңойгонмун да, мен дай эле нет эле деп коем да, ошондой элечи. Значит, болбойт экен, башынан болбой жатат деп туруп эле анан кийин келе бергенмин. Кийин көп келишти, барбадым. Андан кийин келгенден кийин азыркы жолдошумду Тагаев деп коем го. Апамдар беришти буга. Апамдар беришти, анан макул болбодум. Десем, көрө элекмин да, көргөн жокмун да менчи. Анан апам не деди? Эгерде эми ага чейин чыга берет экен да. Ага чейин мектепте иштейм, жүрөм. Анан анысы деле чыгат, мунусу деле чыгат айттырып. Анан апам айтты, эгерде сен ошол бул деле ажырашкан. Ажырашкан 3 кызы менен, бир кыз өзүндө калган, 2 кызын алып кеткен. Андан кийин эгерде ошого турмушка чыкпасаң, атаң сени каргайм деп атат, каргыша каласың деп ошентип койду. Көрсө апамдын устачылыгы же атам туура эле ошентип айттыбы деп ойлоп калдым да. Анан жок, атаны ыраазы кылыш керек да. Мен өзүм жактырганга тийип жашабай келсем, анан эми атам айтканга да тийинчи деп мен азыркы жолдошумду көрбөстөн туруп эле турмушка чыктым. Анан атама да унчуккан жокмун, айткан жокмун. 24-жылы анан атам менен сүйлөшүп отуруп, да 25-жылы атам 98-ге чыккан, азыр 99-га чыкты, бар атам, Кудайга шүгүр. Жакшы. Анан атам баягы психологияда айтат экен го. Бир чечилбеген маселе болсо, ал адамың тирүү болсо, бет маңдай сүйлөш, кечире турган болсоң кечир, кечирим сурасаң кечирим сура деп коет го. Анан сиз ушинтип айткансызбы деп сурадым. Эгерде кызым ошол балага тийбесе мен каргап коем дегенсизби десем, жок, мен айткан эмесмин деди. Мындай чечилди да маселечи. Маселе чечилгенден кийин анан мен мындай жеңил эле болуп калдым. Бирок турмушум жаман болгон жок. Ал жерден 2 уул 2 кыз таптым. Демек туура эле кылгансыз. Туура эле кылганмын. Шаардан үйлөрдү алдык, машиналарды миндик, балдарды окуттук. Азыр келиндер бар, күйөө балдар бар. Туура эле кадам. Мындай апам ошентип мени баягы коркутуп турмушка берген менен, мындай чочутуп турмушка берген менен туура эле берген экен деп ойлойм. Туура эле. Бир жерде өзүңүз сүйлөшкөнүңүз ал болбой калгандан кийин сүйлөшпөкпүн дедим да. Бирок мындай көз жумган эле болбойт экен да. Машина тандасаң кийинки базар алып барып сатып бересиң. Кийим тандасаң бирөөгө берип коесуң, жакпаса. Анан турмушта тандап азыркы жаштар туура кылат, аябай тандайт. Бирок байкуш азыр эркектер тандалып калып атат да.
Кыздар тандап коюп атат. Илгери кыздар тандалчу эле да. Азыр эркектер эчтекесине карабай тийчү эле кыздарчы. Азыр үйүң барбы, айлыгың канча, машинаң барбы, ата-энең менен жашабайсыңбы деп туруп анан турмушка чыгышат да. Дегенден кийин ата-энең менен жашабайм, чай куйбайм, төрөбөйм. Муну менен тирилик болбойт. Жок. Сүйдүңбү? Анын байлыгын сүйбө, машинасын, үй жайын, байлыгын сүйбө, өзүнү сүй. Экөөң анан куруп алсаң ошол ширин болот. Бирөө куруп бергени ширин болбойт. Мына бешиңеден тер агыш керек, эмгек кылыш керек. Анан ошол буйруйт. Ошонун кадырына жетесиң, ошонун даамы болот. Мен ойлоп атам, мен сиздин айрымдар билбеген жактарыңызды айтканга, алып чыкканга айттырып койдуң. Аракет кылдым болушунча. Эми эмнени дагы моуну айтсам жакшы болмок деп биягыңызда эмне калды? Бир ротоло айтып калыңыз. Же баары сиз дагы айтып бүттүңүзбү баарын? Мен өзү аз эле суроо берет, анан кийин Элмира мен аз эле жооп берем, кыска эле дароо эле кетем деп эле келгенмин. Эми журналисттер уста келерсиңер да, эч кимге айтпаган сырларды айтырып аласыңар. Анан кийин айттырчууну айттырып алдың. Эми арманым, менин арманым. Кээ бирлер карап туруп, саякаттап жүрөсүз же сиздей болгубуз келет, жуксун баргыла. Арманым көп убактымды бошко кетириптирмин жаш мезгилимде. Жөн эле таң атып күн кечкирип, таң атып күн кечкирип. Ошондо азыркыдай интернет болсо мен башкача бир мындай ачылыштарды, башкача бир ийгиликтерге жетсем керек бул бир. Өкүнгөнүм өзүмдөй көрүп башка адамдарга ишенип алып, чын сырымды айтып алып, ошол сырымды кийин бетке тутуп, али айтат го, бычагыңды өткүр кайран, кесериң белгисиз, көрүнгөнгө сырыңды айтпа, кийин эмне дешериң белгисиз депчи. Пайдаланып таштап кеткенден кийин сен ушундай эмессиңби деп керек болсо комментарий жазып жүрүшөт да, менин айткан сырымды кайра өзүмө мындай таяк кылып атат да. Ал адамга иш. Ошондон кийин эч кимге ишенбей калдым. Себеби сен ишенген адамдын дагы бир ишенген адамы бар экен да. Гүлбүбү Байбугубая эже бар нарында, ошонун бир жакшы сөзү бар да. Ал сөзү башка сөзбү ошону жазгандан окканмын да. Башка бирөөгө эмес, керек болсо мен өзүм ишенбей калдым. Осурам деп булгап койдум дейт да. Ошон үчүн өзүңдөн башка эч кимге ишенбеш керек экен. Өкүнгөнүм ушул жерде. Далаңда эле айтып жүрө берипмин. Азыр баардыгы байрагын көтөрүп турат да. Ташбү алигиндечи десе унчукпай калам да. Аттаны бекер айткан экенмин ошону депчи. Ошол арманымды уктуң, өкүнгөнүмдү уктуң. Демек, сырды да сактай билиш керек турбайбы? Сактай билиш керек. Көрүнгөнгө айта бербей. СС деп коет го. Совершенно секретный. Күйөөңө айтпа. Керек болсо бетиңе тутат. Сен керек болсо бир тууганыңа мынтип наразы болуп жүргөнсүң депчи. Балаң айтсаң да, кызың айтсаң да, кайсы бир күнү бетиңе кармайт да. Өзүң менен өзүң сүйлөш. Мен жок ошол кызык экен же ошону деген. Мен өзүм менен өзүм сүйлөшөм азыр. Өзүм менен өзүм сүйлөшүп, өзүм жооп берип, анан кийин Ташбү жүрөм, чарчадың, сени бир жерге алып барып келейин деп, бир кафеге барам, музыкасы болгон жерге. Өзүңүз эле барып бересиз. Өзүмдү өзүм сыйлап, ойлонуп, дем алып келем. Жана саякатта дегенди айтпадыңбы? Менде ошо Нокатта бир сиңдим бар, Мине бар деген. Шарта-шурта эме ал менден жашыраак. Анан ага айткам да, мага шерик болгон болсоң, мага тоскоолдук кылбай эс аласың дегенмин да. Барабыз, бири-бирибизди тоскоолдук кылбайбыз. Калайбы өзү түшүп келсин сууга. Мен уктап атам, ойготпойт. Ушундай эс алам да. Мен эс алганда өзүмдөн, ойлорумдан эс алам. Өзүмдөн өзүм эс алып келем. Шаар көрүп жыргап самолетту жок. Өзүмдүн ойлорумдан өзүм тазаланып келем. Рахмат эже. Чоң рахмат. Биздин көрүүчүлөр дагы ушул баарлашуубуздан, маектешүүбүздөн бир топ пайдалуу нерселерди алды болуш керек деп ойлойм. Сизге окшогон апалар, мындайча айтканда, мына жана жогоруда сиз өзүңүз айтып кетпедиңизби? Менин керек болсо кадрдан тышкары сүйлөшүп аттык го.
ушундай баса албай калгандар бар, кемпир болуп калгандар бар деп атасыз. Мисалы сизде эч ким айтпайт 70-те депчи. Мына өзүңүздү өзүңүз көтөргөн үчүн, өзүңүз менен өзүңүз жана акыркы жолу айттыңыз го, өзүм менен өзүм сүйлөшкөн үчүн депчи, өзүңүзгө баа берген үчүн, баалаган үчүн Ташбүй Жамиловна болуп отурган экенсиз да, көрсөчү. Эже бар болуңуз, сизге окшогон эжелер керек, бизге абдан керек. Көбү сизди көрүп түзөлүшөт эже. Ушул эжедей болсок дешет. Чын эле баягы саякаттап кеткендей, бизге да жуксун деп, керек болсо биз деле ошентип айтып жүрдүк дегендей. Мына менин үй бүлөмдө, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, Ташбүй эжени эмне үчүн ошо каналыма чыгардым? Себеби бир тууган агамдын баласы денесинин баарын жарагаптап кеткен, өзүмдүн бир тууган сиңдимди дагы денесин жарагаптап кеткен. Мына ошолорду медицинадан жардам алышкан. Медицинадан ошол жардам ала албай коюп, анан кийин элдик табып, мына момундай окуп жүрчү элем эжени. Эже менен өмүрү жакындан сүйлөшүп көргөн эмесмин. Ошол Facebook баракчалары аркылуу, соц тармактар аркылуу ошентип телефон менен чалышып, анан ошентип таанышып кеткенбиз. Бир менин тааныганыма бир 10 жылдай болуп калды окшойт эже. Мына ошентип анан кийин байланышып да калдык. Мен өзүмдүн тематикалык көрсөтүүлөрүмдө эжемди чакырып, наркы насил боюнча жана апалардан калган таберик деп мен ошол сүрөтүмдү дагы азыр көрсөтө кетейин. Келип эже ошол мына аялдар коомун жетектеп жүрөт экенсиз, келиңиз дагы ошол айтып бериңиз, апаңыздан эмне белек калды эле дегенде бир сонун жоолук менен келген эже. Мен дагы эле эсимде турат. Ал учурда мына Гүлсара Момунова эжебиз бар болчу, Роза Айтматова эжелерибиз дагы ошо апаларынын калган табериктерин алып келип көрсөтүшүп, жанагы сонун табактарды, тарелкаларды жайбай тартып Дарика Жалгасынова апабыз, Кайргүл Сартбаева апаларыбыз келип, мына ошондон бери байланышыбыз бар. Анан менин каналыма келбей калсаңыз болбойт болчу эже. Мен баары бир азыр болбосо жарым жылдан кийин, жарым жыл болбосо 1 жылдан кийин чакырып алмакмын. Келип маек куруп бергениңизге чоң рахмат эже. Терең ыраазычылык билдирем. Ошол дартка дабай, илдетке шыпа дегендей, азыркы замандын кызы болсоңуз деле, мурунку замандын кызы болсоңуз деле ушул элдик дарыгерликти, табыпчылыкты таштамак эмес экенсиз. Билдик дегендей. Сизге бекем ден соолук каалайм эже. Үй бүлөңүз менен, бала бакыраңыз менен аман болуңуз. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар.